Айчүрек Ибраева Балыкчы шаарындагы Калыгулбай уулу атындагы мектепте информатика сабагынан билим берип келет. Өзүнүн кесибин кызы жолдоп жатканына абдан кубанычта. Ал мыкты класс жетекчи 2025 сынагына катышып, кызы менен биргеликте Кыргыз Улуттуу университетинде өткөрүлүп жаткан сыйлык тапшыруу аземине келишкен. Кыргызстан боюнча, республика боюнча көптөгөн 200-гө жакын мугалимдер катышты да. Анан ошол онлайн бизге абдан ыңгайлуу болду. Убактыбызды мындай азыр эми убактыбыз жок да бизде мугалимдердечи. Ошого бизге убактыбыз жетиштүү болду деп ойлойм. Катышуу абдан оор болду. Сынак 2 бөлүктөн, анан 5 тапшырмадан өттү. Бул сынак аркылуу өзүмө мотивация алдым. Жакшы менден дагы улуу эжелерди көрдүм, менден күчүү эжелерди көрдүм, ошолордон үлгү алдым, видеолорун көрдүм дегендей билимимди жогорулата алдым да. Нурсултан Тейишев үчүн аталган сынак бир топ түйшүк жаратканы менен тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүктөрдү ачып, биринчи орунду ээледи. Ал Бишкек шаарындагы номер 93 орто мектебинде орус тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенип келет. Жалгыз эле сынакта эмес, Кыргызстан боюнча агайлардын саны аз. Ошол агайлардын саны аз болгондуктан мен өзүм күчүм сынап агайларды бар экенин билгизейин деп ушул сынакка катыштым. Албетте бул менин күчүм менен эмгегиме түрткү берди. Мындан аркы ишиме аябай стимул берди десем да жаңылышпайм. Сынактын алгачкы жылдары 67 катышуучу менен баштаган болсо, жылдан жылга өсүү темпи жогорулап, берилген тапшырмалардагы бир кыйла мазмунду жана изденүүгө түрткөн. 2025 жылдын эсебинен сынак жыйынтыкталып, илимдердин падышасы болгон математикадан билим берген Канзада Калиндарова баш байгени багындырды. Жана ошондой эле баш байгенин өзгөчө сыйлыгы мугалимдин жалпы кругозору, педагогикалык психологиялык тесттер, класс жетекчиликке байланыштуу цитаталар мен үчүн аябай оор болду. Көптөгөн китептерди окудум, издендим. Ошол 20 жылдык тажрыйбам дагы аздык кылды. Ошентсе дагы ошол Аллах Таалам мага насип кылган экен. Ошол сыйлыкты алып отурам. Мугалим журналы тарабынан уюштурулган мыкты класс жетекчи сынагы 4 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул сан 7 дуандан 200гө жакын мугалим катышып, онлайн форматта өткөрүлдү. Ушундай эле мугалим илимий педагогикалык журналдарда грамотасы жана төш белгиси менен Тогуз-Тороо районундагы номер 13-чү өзүнүн мектебинде, өзүнүн айылында отуруп сынакка катышуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Материалдык чыгымдар болбойт. Анан санариптик педагогиканын билим берүүнүн өнүгүү шартында ошол санариптик компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүүгө мыкты шарттар түзүлөт. Мында мугалим сынакка даярданып отуруп эле өзүнүн кесиптик чеберчилигин абдан жогорулатып арттырып алат десек болот. Мугалим журналы мындан тышкары мыкты тарбиячы, окуучу күткөн мугалим сыяктуу бир топ сынактарды уюштуруп, мугалимдерден кадыр баркын жогорулатууга көтөргүс салымын кошуп келет.